Құдайберген Базарбаевич, негізінен бұл біздің аз қамсыз болған үй бүлелерге көмек көрсетіп атқаныңыздар. Бұл жақсы көрініш. Себебі өзіңіздің видеороликте дағын көрдік, қаншалаған біздің жарандарымыз бір аз болса дағын өздерінің жашоо шартын оңдоп кеткенге мүмкіншіліктер түзіліп қалды. Бұл жақсы. Мына бөлінген ақшаны баяғы бүт райондорлорго, ар бир районго бирдей количествода кылып бөлүнгөнбү, же элдин калктын санына карап бөлүнүп атабы бул жардам берүү акчалары? Түшүндүм. Биринчи жанакы 2800'тү биз ар бир районго 50 үй бүлөгө деп бергенбиз. Азыркы Кудайым буйруп боло турган 23-жылы 10 000 үй бүлөгө деп биз процент менен карап беребиз. Ошондо ошоки райондо канча Закыр жашаган пособие алушулардын санынчы 10% деп биз санап чыгабыз. 10% депчи. Ошондо жанакы 10 000 чыгып атат. Рахмат. Мен ушул сунушта айтайын деген, мына өзүңүз айтып калдыңыз. Анткени биздин кээ бирки райондордо калктын саны өтө 3 эселеп, 5 эселеп көп. Кээ бирки райондорго караганда калктын саны көп. Калктын саны көп жерлерде ошончолук жакыр үй бүлө дагы көп экени барыбыз билебиз. Рахмат. Андан кийин эми бул убакыт мүмкүнчүлүк болуп калды. Мыйзамдан сырткары. Мурда сиздерден мен кечекинде барып элдер менен дагы сиздин ишкерлер жумушчулар менен дагы жолугуп келдим. Жумуш жок жүргөн жарандарыбыз 6 айда бир барып өтүп турчу экен да. Азыр ар 2 ай сайын өтө турган кылып койсуздар. Эмнеге андай? Жана жумушсуз жүрөт го, безработный деп жүргөндөрүңүздөрдү барып каттоодон өтүп турат экен сиздерден. Мына жумуш таппадым. Дарамжылы. Аларды мурда 6 айда бир барчу экен, азыр ар 2 айда бара турган кылып койсуздар. Не себеп болду ага? Мен билейинчи, анткени андай болуш керек эле. Ошону карап койсоңуз, андан кийинки мына эми балдарды коргоо бөлүмүңүздөр бар. Чындыгында алардын жумуштары өтө кыйын. Мен кечекинде барып алар отурган имараттын өзүн көрүп, мындай ремонтко муктаж экенин көрүп келдим да, бир карап койсоңуздар. Өзү баягы социалдык аярлуу катмар келет. Анан алардын келген сиздердин дагы жумушчулар ошондой аярлуу жерде отурат экен. Ошону бир көзөмөлдөп койсоңуз. Анан ошол эле мезгилде мына биздин жанакы кээ бир жаш балдарыбыз күбөлүк ала албай жүрөт. Ошол сиздердин жумушчуларга дагы өтө көп мындай оор келип жатат да. Анткени ал күбөлүк алып берейин десе, убагында төрөгөн ата-энеси башка фамилия менен төрөп калган. Убагында жанакы төрөлгөндүгү тууралуу справканы ала албай калган ата-энелер кийин бир турмуштун шарттарга байланыштуу ажырашып кеткен үй бүлөлөрдүн балдары эч кандай бир документ ала албай калат. Ал жактан алайын десе, медицина тарабынан берейин десе, андагы мыйзамдар тоскоол кылат. Сиздер берип коелу десе, сиздердеги мыйзамдар акырында сотко барса, ал соттан мындай жакшы көңүл бурбай калган фактылар өтө көп экен. Ошого бир көңүл буруп, жакшы жагына чечип берсеңиздер жакшы болмок. Анан мына пособия боюнча. Пособияда боюнча да кичине бир аз көйгөйлөр бар экен, мурдакыдан жакшы жолго коюлуп калыптыр. Ошондон биз бир жакшылап көңүл буруп койсоңуздар. Анткени кээ биркилер ата-энелердин пособияларда жумуш издеп Россияга барып, ал жакта дагы жумуш жок, 1 айдан кийин келип калган үй бүлө дагы пособия ала албай калып атыптыр. Ошону бир көңүлгө алып коюңуз. Рахмат.